Ушул Алланын үйүндө отурасыз. Ачык айтыңызчы. Сизде канча жубайыңыз бар? Тактоо иретинде сурадым эле. Себеби эл арасында ар кандай кеп жүрөт. Бирөө 2, бирөө 3 аялы бар деп. Ыңгайсыз суроом үчүн кечирим сурайм. Мен сиздерге гана айтам, башка эч кимге эмес. Эч кимге айтпаган элүү? Бирөө эле бар. Alhamdulillah. Alhamdulillah aşkına. Her kim annesine aytıyor dedim. Hazır endi ушундай болуп калды да. Her kim har кандай ойлоп, токуп, режиссерлор көбөйдү. Эгерде эркек оң болсочу, машаалла, бул дагы жакшы. Бирок аял болгонсо андан жакшыраак да. Эркек бузулса жаман, бирок аял болсо андан жаманыраак да. Ошон үчүн айтат, бир оңолгон аял 70 аулиядан жогору турат. Бир бузулган аял 1000 бузулган эркектен жаман. Бул жагы дагы бар. Алла субхана ва таала тоофик берсин баардык аял затына. Туугандар, булар энелер. Азыркы кыздар келечектеги энелер. Кичине утурумдук эле жыргалдыкка, арамга андай бактыңызга балты чаппаңыз. Бул өтө жаман нерсе да. Баары кайтып келет. Жүрөккө кыжалатчылык орнуп чыкпай коет. Алла субхана ва таала бардыгын утурумду кичине мүмкүнчүлүк берип коет. Бу дүйнөнүн азабы канча, кабырдын азабы канча, ахиреттин азабы канча. Бекер айтылмайт. Аялды башынан, баланы жашынан деп. Башынан жашнакка кармап, чогуу болуп, чогуу тарбия, эркек бардым жоопкерчиликке алгандан кийин. Анан бул караңыз, аялдын бейиши күйөөсүнүн ыраазычылыгында. Буну ачык айтып коюш керек. Турмушка чыкканга чейин ата энесинин ыраазычылыгында, турмушка чыккандан кийин бүттү. Анын күйөөсүнүн ыраазычылыгына өтүп кетет. Пайгамбарыбыз айткан, кайсы аял дүйнөдөн өлсө, күйөөсү ыраазы болгон абалда түз бейишке кирет деген.